Батырлар Манас Ниязов, Кыяз Ниязов менен маек уюштурганбыз. Сол балбандарды төрөп өстүргөн ата-энесинин үйүндө коноктобуз. Уулум көп болсо экен. Кудайым ушу эл тааныган жигиттерден болсо экен. Атама көп айтам, атасы жаса бактылуу киши сиздердин. Ушу 5 баласы сорунга таштабаса ата кандай кубанат экен дейм. Апам биздин оюнду көрө албайт депчи. Жүрөгүм чыдабай кетет. Языктардын бардыгын бир жерде чогултуш бул өтө кыйын. Өлкөлөрүндө Жанышбаевдин укасымын деди эле, биз заман өтүп неме болуп Манастын акасымын деп калдык. Чубак уулумун атынан коюлган чубак. Мен неберем менен турамын. Токтогулдун балдары велис менен келиптир, велис менен жүрөт экен деп экөөбүз мечтет этет элек. Манас айтты эле, бойка келгенде атам көз жаш алып ыйлап жиберди депчи. Мен арзы ыйласам эми унутпай, мен демеш бетер ыйлап алат. Бир сөз менен насаат эстелик калсын деп насаат айта турган болсоңуз, эмнеди айтат элеңиз? Мен эми ушу өзүмдүн үй бүлөмүн айтып коет элем. Мына ушундай болгула мына. Биздей бол. Эң жаман биздей болгула. Биз мындай кылабыз азырчы. Ошондо немеден тартабыз. Алдагы айылдын кире беришинен. Ошол жерден баштап биз бүгүн оштобуз, өзгөндөбүз, Дөңбулак айылындабыз депчи. Азыр эл көп дейт, жаңы Манаска чалсам. Камераңы артып кое турбайсың, эл көп дейт. Мына машиналар коюп коюптур, ошол сорундарда алда чаңгандар мына. Сол жакта экөө турбай. Улакка сайла турган. Ассаламу алейкум. Тойлор кут болсун. Алейкум ассалам. Калба кандай? Тойлор кут болсун. Болсун. Камерачылар да. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Esan olmuş baldarım. Toyu ulağı esan ötüp kessin. Ата, апа, тоюңуздар кут болсун. Биз дагы эми бир туугандай болуп калдык, мына балдарыңыз менен бир тууган, сиздер мага тенедей болуп калдыңыздар. Баягы ыйык сапарда чогуу жүрүп калдык, аз болсо да. Тоюңуздарга келдик, тоюңуздар кут болсун. Кичинекей болсо да мына умрага белек деп бизден алып коюңуздар. Жок, турбай эле коюңуз. Рахмат. Алла разы болсун. Бактылуу, карлыкты көрүңүздөр. Балдарыңыздардын, неберелериңиздердин, чеберелериңиздердин убайын көрүңүздөр. Тойлорго улана берсин. Ушул палвандар сиздердин атыңыздарды дайым чыгарып, аркаңыздардан дуа алып берип жүрө берсин. Буларга дайым ушул атаңа рахмат деп айтышат да. Атаңа рахмат, апаңа рахмат депчи. Ошолордун дуалары дайым кабыл болсун. Мынау чыракта болгон неберелер өмүрлөрү узун, ден соолуктары чың. Булар да палван болсун. Палван болсун. Ассаламу алейкум. Кудайым не тилесеңер тилегиңерди кабыл кылсын. Өмүрүңөрдү узун өрүшүңөрдү жайык кылсын, рызкыңар улук болсун, балаңар бийик болсун. Не тилеген максат тилегиңерди Аллах Таала кабыл кылсын. Алла разы болсун сизден. Эки дүйнөнүн тең бактылуулугун эге болгон пандалардын катарына койсун. Ул кызыңыздын урматын сыйын көрүң, эч качан жамандык күн түшпөсүн. Дайым бизди умарага апарып, умарага неме кылганда сиз себепкерсиз. Алла разы болсун сизден. Тизени ремонт кылдык эми дагы жөнөп калат. Чоң ажыга апарасыз эми. Мадалачы деген рахмат сатабына. Рахмат силерге дагы рахмат балдарым. Алла разы болсун. Мага жер жакты эле да саат. Ошондо деле саатка жатабыз Ошо күндөргө жеткирсин. Рахмат. 22'ye çıkıyoruz okuat yapın şerden namaz yapın şu. Yavaşçılar. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз өзгөнүн жергесиндебиз.
Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө болмокчу. Эмнеге дегенде мына эсиңиздерде болсо буга чейин биз чемпиондор, биздин улакчы балбандар, баатырлар Манас Ниязов, Кыяз Ниязов менен маек уюштурганбыз. Аны бардыгыңыздар көргөнсүздөр. А бүгүн болсо ошол баатырларды, ошол балбандарды, ошол чемпиондорду төрөп өстүргөн ата энесинин үйүндө коноктобуз. Ассаламу алейкум. Ата, Токтогул ата, апа, саламатсыздарбы? Тоюңуздар маарик болсун биринчиден. 75 жылдык маарике кылып балдарыңыз ушундай той кылып берип атыптыр. Алла ыраазы болсун. Тойлор улансын. Балдарыңыздардын, неберелериңиздердин убайын көрүңүздөр. Мына бизди чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Биз ушул тойго келип, жөн кетпестен, учурдан пайдаланып, сиздерден да бир эки ооз насаатыңыздарды, сөзүңүздөрдү угуп, интервью алып кетейли деп, маектешип кетейли деп келдик. Себеп дегенде, мына көрөрмандар бардыгы кызыгып ачат. Ушундай династияга айланган палвандарды төрөгөн Жаныш, Байыш, Баяман, Кыяз, Манас деген батырларды төрөгөн эне ким экен, атасы ким экен, кандай тарбия берди экен деген суроолор көп болот да. Ошого кичине өзүңүздөрдү кыскача тааныштырып кетсеңиздер. Атадан баштасак, Токтогул ата, сиз кайсы жерде төрөлдүңүз эле? Ушул жердин адамысызбы же башка жактан келдиңизби? Мен Шорошат деген, Герташ деген жерде төрөлгөм, мына жерде. Өзгөн. Жыланды деген жакта. Атам ошо Советтен көчүп келишкен бияка. Биз өзү түгү Советтик бөрүдөн буранбыз. Советтен. Анан ушака эжеси, карындашы турмушка чыгып ушу айылга. Анан ошондон бияка атам келип, анан атам чарбада жүрдү да, аркасында биз жүрдүк, ошол жерде төрөлүп. Жакшы. Балдарыңыз айтты да, сизди атам жылкычы болгон, анан улак чапкан деп. Демек, сиздин атаңыз дагы жылкычы болгон экен да, ошондой? Атам ошо чарбада болуп жүрдү. Ошондо сиз канча жашыңызда улак чабып жүрдүңүз эле? Мен аттын ачыгы армияга кетпей туруп, 1 жыл армияга баратон убакта эле кызыгып баштадым улакка. Мурун эми атам менен эле жүрө берчү элем. Анан кызыгып эле анан атам шарт эле 3-4 өсүп өнүгүп алды, ошону чабасын деп чаптырды. Анан кийин атам болбой үйлөп койду, армияга кетпей туруп. Ата армияга барып келейин деп өзүнө ушунча самата урушуп мени. Сен кече бу келинди мен таппай калам. Деп анан кийин үйлөп койду эле. Бир маалда Морскойго чыгып барыптын пешене 3 жыл. Анан 3 жыл кызмат кылып жүрдүм да. Морской флотто кызмат кылыпсыз да? Арабстанда, азыр адамдарга айтсаң аяңгырат, ошондо Арабстанда кызмат кылып келгенмин, Арабияда. Кайсы мамлекетте, кайсысында? Сирия, Александрияда. Сирияда. Ошол жакта, Арабияда. Жакшы. 3 жыл ошол жакта жүрдүм. Сонун маалыматтар экен. Биз мисалы үчүн билген эмеспиз бул маалыматты. Ошондо сиздин атаңыз дагы чапкан болуп калабы? Улак чапкан? Чапкан. Өтө сонун. Ошо саяпкер экен да. Сизге ушундай сонун келин аял тапканга караганда саяпкерлер билет да. Сонун адамдарды табыштырып, анан ошондой сонун Кыргызстандын атыны чыгарган, Кыргызстандын желегин желбиреткен батырларды, палвандарды дүйнөгө алып келишиңиздерге себеп болгон экен да, ушундай. Туурабы? Туура. Кана айта бериңиз анда. Армияда ошо жүрсөм вертолетто почта келет да. Ошонун арактарды таштап почтаны кегиче кат жазып тайлап турушуң керек. Анан кийин төрөптүр. Жанышты. Машалла. Жанышты төрөп, ошол жерден анан атын Жаныш кой дедим. Эмне үчүн Жаныш кой дедиңиз? Мен Жаныш Байыштын китебин бир досум бар эле. Көп окуп берет эле да. Ошол
Ошоңа кызыгып калгам, жанышпай иши эмеге өтүшөт, анан кийин мындай болуп атат. Бул ошо канчанчы жылдары болуп атат? Көп. 74-жыл, Жаныш аке 74 жыл. 74. 74. Жакшы сон. Ошол сиз күтүп аткан каттар сүйгөнүңүздөн келип аткан да? Анда апа сизден сурайлычы, эмне деп жаздыңыз эле, эмне деп? Не деп жазат элем ушу. Күнүмдүк турмушту. Күтүшүмө айтып жазат элем да. Сагындым, күтүп атам деппи? Жакшы сон. Сиз ошондо сиз дагы өзгөндүк болуп каласызбы? Мен заргерлик болдум. Өзгөн заргеринен болдум. 1-май деген айылдан заргер совхоздун. Сон. Армиядан бүттү, келдим. Келсем эле атам ошо чарбада экен. Балам болду, эми 3 күн болду. Армиядан келгениңе деп эле. О убакта жылкы алыш кыйын эле совхоздан. Пара берип, зоотехникке же гланузу ошондой кылып келе. Анан жылкы алып берди. Бир үйүр совхоздукун. Бир үйүр. Бир үйүр дегенде ошончо канча баш? 17 болот. 17 болчу. Айгыр менен. Анан ошо менен эле тиричиликти баштадым. Карасам, бул Кудай эмес, онда тектип жүрүш болбоду менде. Элдин балдарына окшоп. Аракет кыла бердим да. Şu үй салуулайын деп, анан үй салдым. Армиядан кийин 2 жылдан кийин салдым, шарт салдым. Өзүңүздүн колуңуз менен салдыңыз. Өзүм иштеп. Апа жардам берди. Булам иштеп турган экен, акча топтоп. Кайсы жерде иштедиңиз апа? Тамекиде иштейт. Кара жумуш. Айылда. Тамекиде иштейт элем. Ондан кийин анан бу келгенден кийин анан Жаныш бир 5-6 жашар болгондо чолпонун бир кичинекей эле ошо 6 жашар балага таштап коюп анан килим токуган секке килим токуду. Килим токушту. Токумачылык өнөрдө бар экен да? Чеберчилик. Турмушту Чеберчилик. түптөп келе атабыз. Жакшы. 3 жыл өтө оор болсо керек сизде. Жылда бирден отпуска келип турду. Ошондой, жакшы. Отпуска канча күнгө? 15 күн. 15 күн болот эле. Этте узартат эле. Узарт электе. Бир айга узартасыз. Ошол жана бир үйүрдү атпайсыз, ошол үйүрдүн пародасы эмне эле неме? Парадос олар биздин кыргыз эле жылкы эле мурунку. Өзүбүздүкү кыргыз жылкы эле. Анан ошондон жүрдүк. Чоңо балдар төрөлдү дегенде. Оокта эми мындай айтканда, мен туурасын айтайын. Кам ат болчу эле. Адамдарда менчик. Кудайга шүгүр ат бар эле. Атамам менен сразу армиядан келгенден кийин мына эле бир жээнибиз бар эле, бригад болуп иштейт эле. Ушунун аты өтө сонун экен. Кайта бир 10 жолу барсак бербейт, акыры берди да. Ошол ат менен анан мындай айтканда эл таанып калды мени. Жылдыз болупсуз да? Эл тааныды, туурасын айтыш керек. Ал аттын пародасы эмне эле, канча алдыңыз? Улам кыргыз жылкы эле. Ошол убакта 13 миңге алганмын. 13 миң 76 армиядан келсем 77 алдым, 77 алганмын, эсимде бар. 13 миң рубль. Ошо пулга Ал убакта рубль доллардан да кымбат болчу да. Табыш өтө этте төлөдүк да. 13 миңге айтпайдын баласы токтоп алып турду деп дүү болуп кеткен. Ошо ат менен чаптыңыз. Чаптым. Ошол мурдагы улактар менен, мурдагы чапкандар менен азыркылардын айырмасы эмне? Бар. Ошону айтып берсеңиз, кандай билбейт да элчи. Мурдагы палвандардын, мурдагы улактын азыркылар менен айырмасы. Эми азыр мындай мен өзүм түшүнүгүм боюнча жаштар сал көбөйүп кетти. Улакка. Өтө эле жаштар. Мурун аксакалдар аралашып чыгат элек. Паланча айылдан келиптир, коюп бер анау чалга.
O çalamana şart kıyınlar bile. Урмат сый менен Urmat öte güçlü. Azır bunday. андай жок дейсиз. Yok. Аксакалдарды эч ким карабайт. Karabaydı. Anan keyin atam kıl olup gitti de hazır. Жақшаттар көп. Анан мына азыр мисалы үчүн соорундар аябай чоңоюп кетти. Балбандар соорундарга кызыгып атышат. Андай жок болсо керек сиздерде же бар беле? Bizde çaylı. Bir kutu çay, Kastrol. kastrol, çelek, üyüp geldi. Çaynek. Çaynek, 2 metr çiğ var kız. Şu var kötörük kületelek. Бирок максат соорун эмес болчу да, туура? Ova, tuğra. Жакшы. Sorunlarda biz taşlamam gelgen günler olgan köp. Tuğra. Биз азыр өзгөндөбүз. Манас Палвандын, Манас Ниязовдун үйүндө, тойдо. Ата-энесинин 75 жылдык мааракеси балдарына той берип атыптыр. Өтө чоң той. Базар күнү өтө чоң улак берип атыптыр. Анан интернет айдынында ар кандай сөздөр болуп атат да, сорундар жөнүндө. Ошол сорундарды түз өзүнөн сурайлы, суроо берели. Ар ким ар нерсе деп атат. Манас Палван, өзүң айтып койсоң сорундар жөнүндө. Базар күнгү чоң улактын сорундары кандай болот? Эмне болот? Буюрса базар күнү улак мына жалаатан первалан түшкөндө компроват болот. Кемпироват деп коебуз. Ошол жерде көлдүн жээгинде болот. Буюрса сорундары мына жаңы машиналар сайлат. Машинадан бир чөтөртө бар. Чөтөртө бар. Төөлөр бар. Төөлөрдөн канча? Төөдөн 100 төө кылып саябыз. 20дай тирик төө саябыз, калган кабинет кылабыз. Чоң той болот экен, Анан бир 30дай тай бар. Анан токулаттар бар. Умуралар бар. Умуралар бар. Жакшы. Кимдер келет? Четтен. Четтен Кытайдан 1-2 конок келет. Афганистандан коноктор келип атат. Казакстан, Өзбекстандан келип атат. Тажикстандан досторум келип атат. Балдарыңыз айтты да. Балдарыңыз айтты, апам биздин оюнду көрө албайт депчи. Ошондойбу? Жүрөгүм чыдабай кетет. Анан сал дадылыраак болсо бүткөндөн кийин көрөм. Анан ушулар оюнга баштаганда мен жайнамазда отурган болом, окуп бүткөн болсом деле ошондо отурган болом Кудайдан. Дуа кылып отурасыз. Эмне деп? Кырсыктан өзү сактасын Кудай деп. Утулса деле, утса деле, кырсык жок болсо деп тилеп отурабыз. Бирок ошол балдардын ийгилиги, балдардын ушул көрсөткөн жыйынтыгы, чемпион болушу ата-эне үчүн өтө башкача сезим болсо керек, ата. Эми мен кандай деп айтсам, бир эркек киши биз талаада көп болот экенбиз да. Жылкы карап, башка чарбада. Апа деген үйдө болот. Балдар менен. Эң эме ападан болот. Тарбия. Тәрбияны ушу апасы кандай карап, ушуларды катты кармаса, бала бири-бири менен саар кеч өбүшөт. Азыркыга чейин ушу бири-бири менен өбүшүп турат. Ошону айтты да, подкастка мени чакырганда Кыяз Палван айтты, биз силердин ушул байкап атабыз, бир туугандар аябай ынтымактуусуңар, аябай жакшысыңар бири-бириңер менен. Бул кандай болду эле, кимдин тарбиясы десе, деп сурасам, энемдин тарбиясы деди, апам деди. Апам деди, 1 саатка же 2 саатка чыгып келсек дагы кайтып келгенде кучакташтырып, өбүштүрүп учураштырат эле бизди бир туугандарды. Мен ошондойду өзүм ошондойду каалайт элем да. Үйрөтсөңүз болот экен, үйрөнүштү балдар, Кудайга шүгүр. Анан бири менен бири урушуш деген болбойт эле. Коокусунан жаштык кылып урушуп койгон болсо, кимиси неме айып кетирген болсо каттык жаза алат эле. Бизде өзү неме деп коет го, жанагы хороший полицейский, анан плохой полицейский болуп, ата-эненин бирөөсү каттык кол, бирөөсү жумшак болот да, негизи ушун тарбиядачы. Анан көрсө сиздердин үй бүлөңүздөрдө сиз каттык кол окшойсуз, мындай. Сиз жобуш окшойсуз, мындай тийбейт окшойсуз, катты тийбейт окшойсуз. Анча көңүл бөлбөйт эле да бул тарбияга. Ошо мен баса турса, кабар алып баса турса,
тергеп турат элем, ошон үчүн ушундай ынтымак болушту, ошон үчүн. Машалла, Алла разы болсун. Бирок ошол нерсени жанагы 2 саатка чыгып кетсе да, 1 саатка чыгып кетсе кайтып келип кучакташып өбүш дегенди сиз өзүңүз Ооба, өзүм ошондойду каалайт элем ошо. Биз дагы бир туугандар ошондойбуз, биздин семьяда ошондой эле. демек сиздики тарбия өзүңүз ошондой тарбия көргөн үчүн аны балдарга Ол үйрөттүңүз. деген эми өбүшүп кучакташып турганда бирине бири мээрими түшөт да, укам. Бирине бири жакшы көңүл коюш керек. Кээ биркилер мындай деп карап коюп өтүп кете бергенди мен жактырбайт элем. Кудайга шүгүр, балдар ошондой үйрөнүштү, Аллага шүгүр. Сон ошо эми тарбия деп калдыңар, ошо тарбия жакшы болот экен да. Эң баланы кичинесинен тарбия кылып алсаң, акалы үкөлү ынтымак болот. Өтө бири-бирине. Ынтымак болуп, жакшы чоңоюшуп, Кудайга шүгүр, анан кийин мен өзүм кийин айтчу элем булар чабып калганда. Айнанайым балам эч бирөөгө камчы ура көрбө. Кайтарба. Сада болуп кетем балдарым десем, болду ата, сиздин айтканыңыз болот дейт эле. Анан ушу жийинде көп угам чыр чыгарбайт экен балдарым. Кудайга шүгүр ана. сыймыктанасызбы балдарыңыз менен? Ооба, сыймыктанам. Кандачы. Кудайга шүгүр, биз эми малды өзүбүз тирилик деп, балдарды багабыз деп, эч жака чыкпай, эчтеке көрбөй чоңойгонбуз, жалма көз. Эми азыр биз көрбөгөн сыйды көрүп атышат, Аллага шүгүр. Алла пандам сүйүп койгон экен, ушундай ырыскысын, бийик мартабасын бийик кылып койгон экен. Биз көрбөгөн сыйларды көрүп атат, сизге окшогон адамдар менен кошо жүрүп атат. Аллага шүгүр, каяктарга барып келип атат. Ошолор биз жаш көрбөгөн, ушулар көргөнү сүйүнүп отурабыз, Аллага шүгүр. Алар ошондой эле сиздерге дуа бата алып берип атат да, элдерден атаңа рахмат, апаңа рахмат деген дуа баталарын алып атат да. Ошолордун комментарийлерин окуп алып, кайла эмне биз кайттыр деп сүйүнүп калабыз. Комментарий окуйт экенсиз да, апа? Комментарий окуйт экенсиз да? Кээде бирдеке деп сүйлөп койсоң, ой апа, ошону эми көрүп алдыңызбы деп маскаралап калышат мени. Аллага шүгүр. Бир-эки эле адам түшүнбөй жаман сүйлөп койбосо, балдарымдын аркасынан бардыгы эле жакшы алкоолорду, жакшы сөздөрдү угуп сүйүнүп калабыз. Ошо менен семирип отурабыз. Балдарыбызга рахмат, Кудайга шүгүр. Жакшы. Эме жаштык кезде эмне деп кыялданчыныз, ата? Кыялдарыңыз мындай ишке аштыбы? Меники ашты, Кудайга шүгүр, ушунчалык. Мен ошо Арабстанда кызмат кылдым дедим го, 3 жыл. 3 жыл ошо Арабстанда жүргөмүн. Ошол жерде намаз окуш деген билбесем, Куран сахар менен туруп алып, подъем дегенде бетимди жууп, Кудай ушу балдарым, уулум көп болсо экен. Кудайым ушу эл тааныган жигиттерден болсо экен. Деп пата кылчүмүн. Ушу балдарым эле пата кыла бердим. Ичпесе, чекпесе деп. Өзүмө сал кыйланып калган жерим бар да, улактан. Ошон үчүн балдарга уулум көп болсо экен дейт элем. Кудайым ошон үчүн 5 уул 2 кыз берди. Рахмат ушунчалыгына. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Ушу мен ойладым, тилек өтө жакшы экен. Кудайым тилесеңиз, Кудайды берет. Кудайым жеткизет экен. Ушу Жаштын тилегин берет деген ошол эң туура экен да. Ниязовдардын бардыгын бир жерде чогултуш бул өтө кыйын. Тойдун себеби менен мына бардыгы тойго келип калган экен. Аз да болсо суроолорубузду берип, маек кылып калайлы деп баарын чогултуп отурабыз бул жерде. Эң улуу агасы Жаныш эке отурат. Жаныш эке, сизден баштасак. Сиз айтсаңыз, мына үй бүлөнүн эң чоңу, улуусу болуу кандай экен? Бир жагынан аябай жакшы. Үкөлөрүм баардыгы биринен өтүп, бири ака деп сыйлашат. Кудайга, Аллага чексиз шүгүр. Ушундай бар жок эми Алладан Кудайыма ушунча шүгүр кылам. Мага ушундай акылдуу үкөлөрдү бергенине мен чексиз сыймыктанам. Үкөлөрүм менен аябай биринен өтүп, бири Кудайга шүгүр сыйлашат. Эми ушундай үкөлөр бар болгон акага кимге жакпайт дейсиз? Жакшы, баары Кудайга шүгүр.
Өтө чоң жоопкерчиликтик. Анан жоопкерчилик дагы бул өлкөлөрдү бул даражага жеткириш үчүн эми оңой болгон эмес. Ажеке чынын айтканда эми баардыгыбыз эми каныбызда улакка кызыккан экенбиз. Мен дайым мурунтан бери көп айтам. Ата-энем мени биринчи окутам деп окууга жөнөткөндө. Анан мен 2 жыл университетке тапшырып, 2 жыл университетте окудум. Анан ушу мен окуп кетсем, аркадан инилерим ушу сенин артыңан кетет деген ата-энемде ушундай ой болгон да. Анан эми амалда мен кандай акылы жоктук кылдымбы же кандай кылдымбы, пешене тагдыр экен, окууну таштап атып улак өтүп кеттим. Анан кыйла ата-энем кичине наразы болуп жүрдү, эми сени көрүп бүкөлөрүң малдын аркасынан жүрүп ушу улак чагып кетет экен деп. Анан Кудайга шүгүр, Алла Таалам баары берген экен, улак жагынан көрүнүшүп, улак жагынан элге таанылды. Арманыбыз жок, Кудайга шүгүр чексиз. Анысын түшүндүк эми улак жагына, тарбия жагында мисалы айтып атат да, жана бир жолу Байышты кыяз айтып атат. Байыш акам дейт, сигарет чеккенini билип алып, эжемдер айтып берген экен. Ооба, мен Таяк сынга чатты сабады дейт да. мен өзүм ошум сигарет чекпедим. Такыр. Анан кийин эми өзүм чекпесем, өлкөлөрдү да чектирбешке аракет кылат элем да, ичирбей, чектирбей өстүрөм. Дейт элем. Анан ошо сиз айткандай, бизде бир айылда той болуп калды. Тойдо эле менден кийинки карындашым чолпон чуркап келип калды. Ака десем, Байыш сигарет чегип атат. Койсоң десем, чегип атат. Анан мына атамдын ушул эски үйдүн аркы үйүндө бардыгын коюп алып тегиз. Анан буну резе сабадым. Тилерин көзүнчө. Сигаретти басып алып, күйгүзүп алып басып, мен буну урсам буй десем, мына бул үчөө шороктой ыйлайт. Ака Байышкам көп урбаң деп. Буну урганым буларга ham сабак болду. Ошентип Кудайга шүгүр, өлкөлөрдүн баары ичпейт, чекпейт. Ушул немеден пайдаланып айтып кетейин жаштарга. Кудайым эмнени тилесеңиз, Кудайым сөзсүз орундатат экен. Аллага шүгүр. Жаштар ошентип балдарын андай болсун, өзүм мындай жашайын деп тилесе жакшы болот эле. Жаштар көрүп аткан болсо, өзү кийин сезсе керек. Кудайдан кандай кылып тилесеңиз бардыгын орундатат экен. Биз экөөбүз баш кошкон маалда Вилис бар эле. Вилис чоңдор минет эле го, Вилис анан ошой Токтогулдун балдары Вилис менен келиптир, Вилис менен жүрөт экен деп экөөбүз мечтет этет элек. Кудайга шүгүр, ошо тилегибизди Кудайым берип, азыр Токтогулдун балдары баары чоң машиналарды минип жүрүшөт. Токтогулдун балдарын баары элдер кадырлайт, ызаттайт. Мына эми азыр Манасым той берип атат. Тойго чакырбагандар дагы барабыз дешип шаштын деп атат Манастын. Башка мисалы үчүн бирөөлөр кагаз жазса, ошо ана барып койчу деп неме кылат эле го. Чакырдыңбы мени барайынбы деп шаштырып кызарат атат Манас. Кантип баткызам экен деп. Аллага шүгүр, алланын сүйгөн пандаларын катарына кошсун Кудайым деп тилеп отурабыз. Siz bizime sıymıktınız, biz sizden sıymıktınız o. Ona kişiden şu bizim Semih'in atından deleyken şunu. Gelin bozalım. Gidip varmış. Maşallah. Gelin. Çuvak oğlumun atından koyulgan çuvak. Ne evren menen turamın. Amin. Şu çuvaka, uşul Manas ulu çuvaka uzun ömür, densolluğun koşup versin dep tileymin. Amin. Tileklerin daim Kudayım kabul kılsın. Шүгүр кылсаңар арттырып берем дейт го. Ошол жаштын тилегин берет экен, шүгүр кылса дагы арттырып берет экен кошумчасы менен. Азыркы мезгилде мына балдарыңыз чабып аткан аттардын кайсын сизге жагат? Өткөндө Манас айтты эле, бойка келгенде атам көз жаш алып ыйлап жиберди депчи. Аксам эле. Эми сен ам чарбады. Эми десең го, билесиң жылкың бар. Бу жылкы адамдын канаты деген рас экен да. Туппа туура коюшкан экен. Эми чындыгын айтканда ошондо барганмын. Көчмөнүн оюнунда жаныбар бойканы башка жылкы эле. Ондай кемде кем. Бойка башка жаныбар. Ол
Em çıgattı arasынан. Түзүгөм. Мен ошол Манаска суроо бердим эле, ошол Майке келгенде подкастта. Бойкадай ат чыктыбы десем, Бойкадай эми ат чыккан жок, мындан кийин да чыкпаса керек деди да. Ошентип айтты. Өзгөчө, байкуш ушундай. Өзгөчө Манас үчүн жаралган, Манас ан үчүн жаралгандай экөө бири-бирине топ келип калды да. Böyle. Ошо тарбия жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Ошо тарбияда эң көп балдарыңыздарга айткан насаатыңыздар кайсы эле? Көп айтканым бекерден бекер көрө мени урушпаш керек. Жалган сүйлөбөш керек. Бекерден бекер жаман дайды жолго барбаш керек деген сөздү катты айтат элек. Кыйналып калган адамдарга жардам бериш керек. Ошо өзүңдө бирөө кол салмайынча сен бирөөгө кол салбагын деп азыр деле айтабыз. Кудайга шүгүр, айтканды угуп Аллахым өзү инсап ыймандуу балдарды бериптир. Аллага шүгүрлөр келтиребиз. Эсеби жок шүгүрлөр болсун. Тойдун программасын айтып берсең, кандай болот атат, эмне болот атат? Тойдун программасы бүгүн 5-і. Бүгүн элге айылдагыларга, ошо туугандарга аш бердик үйдө. Тамак бердик. Анан кийин апам менен атамдын атынан 500 адамга продукт таркатып атабыз. Эксан таркатып атабыз 500 адамга. Садакалы ба? Жабырып мындай. Анан ар айыл өкмөттөргө бөлүп алиги кыйналып жашагандарга таркатып атабыз. Улактын алдына кичине садака берип коелу деп чечтик. Андан кийин? Андан кийин ошо 7 ресторан болот. 8 улак. Улак буйруса бир 12-де ровно 12-де 11-ге сөз болот, 12-де сорун сайылат. Биринчи сорумуна эле чоң сорун сайылат. Биринчи салымына. Убактысында келгиле. Андан кийин судьялардын көзөмөлүндө өтөт. Катуу көзөмөлүндө өтөт. Экрандарды коебуз, судьяларды мына укук коргоо органдардагы көпчүлүгү келип карап беребиз деп атат. Чоң улак болот да? Чоң улак болот буюрса. Таза жакшы кылышка аракет кылабыз буюрса. Эмне болот? Теке болобу? Теке дагы таштайбыз, торпок дагы таштайбыз. Экөө тең болот. Бир 5 миңара торпокча болсо, 5 миңара текече болот, кайра 5 миңара торпокча болот, ошондой кылып таштайбыз. 500 адамга деген мыналар экен, буну? 500 адамга таратабыз. Un, макарон. Теки макарон окшойт, э? Un бар, күрүч бар. Мына пакет экен, Пакеттин ичинде чай бар экен, а? Чай бар, кант бар. Чай, кант. Ак май бар 3 литр. 3 кило. Малар эмне? Канттар да. Конфеттер бар экен, сахар бар экен, күрүч бар экен, чай бар экен. 5 килограммда макарондар бар. Un бар экен, макарондар бар экен. Анан бир капта un бар. 25 килограммда un бар. Жакшы. Мына азыр жүктөлүп каяка бир жак кетти окшойт, бир айыл өкмөтүнө кетти окшойт. Ошо айыл өкмөттө мисалы анча-мынча айыл өкмөттө списогун берип атат. Биздин айылда мынча 15 адам бар. Биздин айылда 20 адам бар деп атат. Ошолорго жүктөп берип атабыз. Жакшы. Айыл башчылары өздөрү барып таркатып берип коет. Кыздарыбыз деле барган жерден жаман болгон жок. Балдар деле мактай бербей кыздар деп айтып коер. Кайерге барса ошо Чолпон менен Чынар деп кайын журту деле макташат, эли журт деле дос жарлары деле. Олар да ушу балдардын катарында эле жакшы сапаттары менен элге таанылып, жакшы балдарды багып чоңойтуп атышат. Аллага шүгүр. Кыяз айтты эле, Кыяз балаңыз айтты эле. Бизди апам баягы вечеринка, вечер эч немеге жибербейт эле. Барса, эми ошо жаштарга кошулуп алып, чегип, дагы жаман жолго барат деп мындай вечер болсо эм уруксат бербейт элем көп жолу. Секин уурданып кээде барып калса билбейм. Манас айтат, Байыш айтат. Бирде ошо Оялчада сарайда жылкы багат эле да. Атай ошо жактан атчан келсем апам вечерге жөнөтпөгөн деп азыр дагы нааразы болот да. Атай ошончо жерден келсем жөнөтпөй койгон деп. Эми айтты эле Манас тиги маекте айтты эле да. Эжемдер дагы, эжем же бирөөсүн айтты. Эркек болуп мен дагы улак чапсам деп. Азыр деле айтат, оны машиналарды көрүп алып Чынар айтат, ой мен эркек эмне болуп калбадым экен, ушунун бирине мага таштап алат элем деп. Сорун машиналарды. Жакшы.
уул менен кызды тарбиясы айырмаланат да. Мисалы үчүн айтышат, уулга катуураак болуш керек, кызга жумшагыраак болуш керек дегенде. Ата сиз кандай мамиле кылат элеңиз кыздарыңызга, балдарыңызга? Мен балдарыма эми туурасын айтсам, катты кармалбайт элем. Чын ата алып кетиңчи десе, оорума ачып, тоого алып кетип калчу элем. Окуусу менен чатагым жок. Окуям калып кетет эле. Жайлоого алып кетип калат элем. Ошо жайлоодо жүрүшүп кызыгат эле. Ошо бардыгы эле тоодо жүрүштү, чоңоюп. Эрте алып кетип калат элем да. Анан ошо чоң баласы Жаныш. Анан окуду, жакшы окуйт эле. Окутту апасы. Фрунзе ошондо Бишкек беле. Барып Бишкекке барып киргизип тааныш аркылуу 2 жыл окугандан кийин 2 жыл болуп калды эле. 1 жыл паткурстан 1-чи курска өткөндөн кийин. Аны орлик сатып жүргенде. Анан кыстала бир орлик деген бир бийим баласы бар эле. Кече сүйлөдүм го. Эмнеде отурганбыз ошол. Тынчпы Жаныш, сен өзгөндөн келипсиң. Ордундан сурайт. Өзгөндөн келипсиң, биздикилерди эми уктуңузбу, тынчпы экен дейт. Тынч экен, атаңы көрбөдүм. Атаңы уктум. Бир раз жакшы өспүрүнү бар экен, сатып жүрүптүр деген. Деп айтып барыптыр да. Анан кийин дагы таза окуайынчы десе туурамыш. Окууну таштап келе берген да. Бала эми ушундай болот экен Жаныш. Ошоңча бар десе экен барбай койду. Сизге боорор да. Барбай койду. Орлик дегениңизге караганда, ал Орловский порода го дейм, Россия. Жок, кыргыз жылкы болчу. Энесиң мына билет салып. Ошонто ат койгуш. Өзүбүз ат коюп алдык эле. Жакшы. Ол деле сатылып бутуна кичине неме болуп калса. Ошо тилин чыгарып туруп байлап койгондо эле сазга түшкөн да. Байш аркаман ээрчип кетип атпайбы. Азыр буга чейин ата-энеңизде маек кылдык да. Маек кылганда ошондо айтышты сизде атаңыз. Окууга жибергенибизде, кийин бир тайды сатып бергенибизди угуп калып, тайды же атты. Орлик деген атым бар эле. Окууга жөнөтүштү, анан кийин ал Орлик деген атым ошондо пыштуу экен жаңасы эле. Анан эми уктум да ошол атымды сатып бериптир деп. Анан сразу эле уккан замат эле окууну жийиштирдим. Сразу жөнөдүм. Окубайм мен болду, атымды сатып берсин дегенде кылып. Келсем атам бир жагынан сүйүндү окшойт эми алиги жардамчым келди кайра деп. Апам аябай кыйла нааразы болуп жүрдү. Эми сен окубай койсоң өкөлөрүң эмне болот эми деп. Анан кийин эми айттым ошол булак чаптык менин атыман. Анан кийин байышкам чоңоюп бул чабып мага жардам берип калды. Анан кийин Баяманыбыз чоңойду, Кыяз, анан эң кичүү Манасыбыз. Мурун илгери эми өкөлөрүм деле Жаныш Байыштын үкөсүмүн дейт эле. Эми биз заман өтүп неме болуп Манастын акасымын деп калдык. Ошол эми улак чабып калганыңызга эң биринчи себеп, эң биринчи түрткү ошо атаңыздын улак чабып жүргөнү болдубу? Атам өзү мурун улак чапчу эле, күчтүү чапчу эле. Анан атам аркасынан калбай улакка барчу элем мен дагы. Анан атам мага ашырып берчү эле, бир айлантырып келип жерге таштайт элем же алдырат элем жаш электе. Ошентип чабып жүрдүк. Анан менин аркаман байышкам чоңойду. Анан өкөлөп чаптык. Анан кийин ушу бардыгы эле өкөлөрүм ушу бизди көрүп туруп бардыгыбыз бир калыпта кеттик да. Канча жашыңыздан баштап чабып баштадыңыз? Эми канча жаш экенин билбейм. Эми окуудан улак күндөрү окууга барбаштын аракетин кылат электе ошо атама ээрчип. Ушу эки көзүм атамда болуп турат эле, атты окусашат, кошо токушуп, аркасынан учкашып жөнөйт элек. Анан барганда атам эми сүйүнсүн дейби же баламды үйрөтөм деген ойдогу максатта кылабы эле ашырып берет эле. Ашырып берсе бир тегеретип, эми чоң балдарды алып койчу эле. Алдырбастан жерге таштап же бирөөгө берсем сүйүнүп калчу элем алдырбадым деп. Ошентип анан кийин
Беркіндей улақтар жаш балдардың улағынан барып чауып жүрдік. Қысқасы шу улақтың арқасына да чауып, артыман үлкелерім чоңойды байыш ерчіп жүрді менен байыш көзім көп жаптық. Амалда байыман менен қияздар жаш эле. Анан байыш көзді көріп, қысқасы бүтеле шу бирибиздин артыбыздан бирибизге ошо улакка неме болуп чабып калдык. Бая Манастагы айтты, Кыяз энеңиз да айтты, мурда ошо ат жок эле депчи, ат аз болчу. Бир эле аттын аркасынан бардыгыбыз күтчүбүз депчи. Улак чабып аткан аралыкта бир 5-6 жыл Россияда жүрүп калдым. Анан кийин Россиядан бери келип, байыш көмөккө сүйлөшүп отурсак, анан кийин эртең бир күнү кетем деп атсам, бул эми мындай кыскасы арманын десем кандай, ака кетпей эле коюңчу, мээде чоң эле улак чабайлычы, мен алдымда жүрүп улак чабабайлы ака сиз менен деп мага сунушун айтып калды. Анан экөөбүз улакка бардык. Келсем анан бул укамдын бир аты бар экен, Мандикер деген ат. Анан кийин барам мага берет. Мен бир ашырып чыгып буга берет, кайра өзүнө берем. Бул бир ашырып чыгып буга манга берет. Кыскасы мына сандай улак чапканга өтө эле жаш эле. Кыяз төртөөбүз ошо бир атты чабабыз. Анан ошо мен да Россияга барбай калдым. Анан кийин ат алдык. Анан ушинтип кеттик баарыбыз улактын аркасынан чабып калдык. Жакшы. Анан бул энелериңиздин маегинен биз ошону түшүндүк да. Что атаңызга да караганда сиз көбүрөөк булардын да катуу кармап, катуу кол болгон окшойсуз да. Өзүмдө жок болсо дагы ушу укелериме ат алып беришке аябай аракет кылам. Бир Раматылык Молдо Мусага ошто бир оюн өткөрүп калды, эми чемпионат. Кайсы неме экенин билбейм. Анан түнү менен ат издедим. Ушул укелериме ат таап берейин десем, Өзбекстанда Ферганада бир ат бар деп бир Тайыр деген досум ошол аттын историясын айтып калды. Анан кийин посттон өтпөй, уру жол менен өтө, бир жолун турбо менен өтүп барып баягы атты көрсөм, ушу көзүм жетти да бул ат ушу 5-5ке жарагыдай. Анан кийин 02 деген табурасы бар эле. Анан түнү менен алып өттүк. Түнү менен алып өтүп, эртеси оюнга жеткирип келдим кыскасы. Şu Kıyaz ukama. Oşko alып келдик. Анан ошол ат менен чабып, ошол күнү, ошол оюнда укамам лучший игрок болду, ат дагы лучший игрок ат болду, 02 деп. Сиз анда көздүү экенсиз, жана саяпкер турбайсыз. Ушунда эми укаларыма ушу өксүбөсүн дешке аракет кылат элем да, ушу жок болсо биртип ат табышка аракетин кылат элек. Ушунда балдарыңыздын кайсысына көбүрөөк мындай ичиңиз ачат, көбүрөөк мындай күйүнөсүз, көбүрөөк мээримиңиз төгөсүз дегендей? Балдар эне үчүн бардыгы эле барабар. Бардыгына бирдей жүрөгүң неме кылат. Эми кимисинде кокусунан ооруп калган болсо ошого ачышасыз. Кимисинде кичине жетишпегендиктер болсо ошого ачышасыз. Ошо. Бүт бардык энелер ушу бирдей жооп берет да, ошо суроогочу. Ошондой, кимиси неме болуп калса, кимиси ооруп калса, же болбосо кимиси жанагындай кыйналып жашаса, кимисинин проблемасы туура келбей калып атса, ошондо болот көңүлүңүз. Ушундай экен. Ошондой экен. Бүт бардык энелер окшош жооп берет экен. Субханалла. Ошого кыжалат болуп, ошо эсиңизде туруп калат да. Мындай эс дартыңыз ошондо болуп калат, качан оңдолбоюнча. Бул улак тартышы негизи мындай кооптуу спорт да, кооптуу. Десеңиз, Кудай эле сактасын. Апа коркот экен. Сиз коркпойсузбу? Балдарыңызга сарсана болбойсузбу? Улак чабып атканда. Жок, мен эме кылбайм. Өзүңүз улакчы болгон үчүн. Куда тынч өткөзсө экен, куда деп тилейсиң. Жакшы да. Бул жаман. Мен арзы илесем мен болотпайбы, мен демеш бетер илеп алат. Оюндарды сиз көрүп отурасыз. Бияктан телевизордон көрөсүз. Ошол байгелердин, немелердин улак оюндардын эң эсте калган кайсы болду сизде? Ошо бойкада киши калды, ошо жерге барганмын деп атпайм, тоодан кечкүз эле кой мал салым жоголуп кетпесин деп унаа койсом ан болбой. Кагаз бара берди да. Анан барганмын. Чакырык.
чакырык. Анан кийин мурунку чапкандарды бардын чакырган экен да. Бизге бесплатно экен билет. Мурундан мен 5 эмеде чапканмын деди. 5 чапканмын. Чапкансыз өзүңүз? Бирге чапканмын. Бирге чапчылам. Онда фрумзеле. Сон. Анан ошондо коем деп бардым. Барсам бир ыйлайт экен, бир күлөм. Аркамда отурушкан бир кылат адамдар. Эмнелер экен ана чет мамлекеттен келгендер. Он дурной дейт мени көрсөтүп. Анан бир жакшынакай кыргыз бала отурган экен. Сен дурнойсуң, ошол манастын атасы деп. Деп мен тамам болот. Анан кичине бир болгонда измини деп бир кучактап өпкүлөп бечирелер. Алар үчүн бир жапайлардын оюндай эле көрүнсө керек да. Жаман кызыгат экен, уяктагылар. Кызыгат экен. Кызыгат экен. Ошо бойка кетип атат, арка эмеге чыгарып коюшту. Өтөм кетип атат да. Убакыт. Убакыт алигини уруп койбоду беле. Штраф. Штраф. Ошону каттык эме берген экенмин да мен. Анан эл туруп кыйкырып жүргөн. Өтүп кетти деп. Эл эмеге мүнөт. Анан коюп жүргөндө бойка ушундай түрлүү тууга калдым. Мунияктан каттык барып урганам жок. Көкөрөк эле тийип кетти окшойт. Эме мындай эле. Ошону антарды. Ошону. Анан кийин мүнөттүк болгондон кийин эле манас чыкты го. Кара жакына жер эмес да тоолун. Ошо жерге жетип барып тартты да. Жердеки колун ыйлешти. Бойко ошо тур тайласаң карап. Түз барды. Түз барды деп түшүндүм бай. Түз жан бер машин. Ошо жерден айттым, кыздар. Деп ошо жерге Акылдуу жылкы экен да. Акылдуу. Утулуп калгандачы? Утулуп калганда эмне деп айтасыз балдарыңызга? Насip эмес. Оларам көрүш керек, сүйүнүш керек, оларам ата энеси дейм. Азыр бизде ол сүйүнүп атат деп коем. Бизде. Кыздар жөнүндө. Жана апа айтып кетти, сиз дагы айтсаңыз, кыздарыңыз балдардан эмне айырмаланат? Мындай кыздар атага жакыныраак болот да негизи. Ооба. Эми кыздарым кандай десем, Кудайга шүгүр, өтө бул атага өтө эле ашыкчы, жакын болуп кетет. Ошондой. Барды ата дешип. Рахмат кыздарыма. Өтө мейирман. Ошо апасынын сөзү менен бир жерге барсам деген сөздөрүн угуп алат элем. Турмушка чыккан. Ошо жерде жакшы жүрүшүң керек деп каттык насааттарды айткандарын азыр өздөрү айтып калат. Ошо кыз бала өзү буягынан болуш керек экен да. Туура. Эне кандай болсо апасы ошондой болот дегендей тарбиядан болот экен. Сиз өзүңүз жылкычысыз го, саяпкерсиз. Баягы билесиз го. Кулундар деле көбүрөөк энесине окшошму? Ооба. Баягы эр деле тайын тартат деп бизде кыргызда сөз бар. Эң туура сөзүң. Чолпон чоң кызыбыз жаныштан кийин да. Анан 2-3 үйүр жылкы айдайт эле да жайлоого. Анан мал дагы топтоп алат эле элден. Анан булар мал айдап барышса, кой айдап барышса, чоң кызыбыз алдында жылкыларды өзү айдап кетерди, айгырды минип алып. Чолпонубуз. Улак чапсам деген ошолбу же беркинси? Өкөтеңе атка кызыгат азыр ушундай. Чынарым кызыгмайга түшүп жүргөн. Колунда баласы менен күйөө балам бечара баласын көтөрүп жүрөт. Ош үчүндө кызыгмайга түшкөн, жаллагатта түшкөн. Аттын үстүндө бекем экен да? Атка кыйын өкөтең. Ушундай аттарды шарт минет. Бул манас тай окуйт. Kulağın yapılır da. Kulağın yapılır da yeter bu. Çatal. Bu ne attı? Sorunga koyulatırım da attı. Sorunga.
Ал тайларчы? Булардағы тигелме төйлөрдөгү. Бул өткөндөгү Манас тайыбы могу? Чагылган баласы. Чагылган баласы бул, жашы канча бул? Кунанда жазга пишти. Жазга пишти болобу? Машалла. Энеси чоң ошот бул, чоң. Энеси чоң беле. Энеси кайсы? Энеси чоң кор беле Манастын өзүнүн беси ошо немеге алып барып койганда. Кусаңа апарды. Өткөндө YouTube'да жүргөн ушуну? Рекламада жүргөн. Машалла. Чоң кыз энесин тартып. Аты эмне? Телтор. Телтор. Бойучу бойгон жок. 170. 170 чыгабы? Башы зор экен. Башы зор. Так, сумайда алып кетип коесуң. Мына ким мына? Я. Кайсы экен? Элбурс бу? Бул Элбурс бу. Бул кулагын жапырат го. Кыял барбы? Ушундай жана. Иштеби? Жок, жок. Кулагын жапырдың бу. Элбурс. Bunun yaş kança? 3 асы болсо. 3 асы? Boyu? Boyu 1.65. 1.65 mi? Çok ne görünüyor? Evet, çukurda. Bu Polşa mı? Yaş kança? Yaş, bilmet ki yaş mı? 3 асы болсо керек. 3 асы. Анан эми Манасыбыз боюнча келсек, Манасыбызды дайым айтабыз. Бул апамдардын менен эң кичине үчүн бизге эрчий берет эле, амалдамандай портер сортер жок эле. Анан кийин ат мингизип анан муну кыйнайт элек биз, мажымайна кылсаң барасың, канатка чыксаң барасың деп. Анан бул барышын аракетин кылып алып, айтканыбызды жасап, ошентип отуруп баарыбыздан кыйын кылып алдык муну. Саң жакшы. Анан Жалал Абадта biz Кылма Кырчын деген жерде чоң улак болуп калды. Менде ак жал бар, Байышта Карат бар, эми ушу күчтүү аттардын бири эле. Анан кийин жөнөсөк алагар кете элек да. Мына ушул алагар кар бар эле кадимкидей. Анан кийин улакка жөнөсөк дагы ээрчиди да, анан кийин буну Манасты жиним келип немеге КамАздын үстүнө чыгарып кетти. Эки атты тебиштирбей кетесиң деп. Ушул үйдөн Кылма Кырчынга чейин КамАздын үстүндө барды. Анан барып түшкөндөн кийин улак башталды, чабып атабыз. Же Байышка улак ашпайт, же мага улак ашпайт, экөөбүзгө тең улак ашпайт. Бир маалда эле боор жака улак түшүп калды. Анан кийин бирөө таталакай болуп жерден көтөрүп калды. Бир арбак болуп каратпасак Манас. Манасыбыз ошондо мектепте окуйт эле. Ошо боордон Манас салып чыкты дагы мага ашырды. Мен Байышка ашырдым. Ошонтип экөөбүзгө бул ашырып берип, кийин кайчтан коюка сен жайың кабинада экен дедим да. Кабинада алып кайтып келгенбиз вечер экөөм. Жалал Абадка чейин ошо КамАздын үстүндө барганда. Ал атты каяктан таап тур? Жок, ошо ат жүктөп барганбыз буга. Ошол жерден Манас салып чыгып атпайбы? Биз Байыш экөөбүз жайрап бизге улак он келбей атат. Ушул жалгыз топтон ошол жерден чачырап жалгыз салып чыкты. Ошондо мектепте окуйт эле. Балалуу болдуңуз, балдарыңыздын алды улак чабып атат экен деп уктук. Балдарымдан 3-чү балам чабып ушу акаларым менен кошо эсчип Бекказ деген балам чабып атат. 3-чүсү? 3-чүсү. Чоң балдарым анча кызыгышпады окшойт. Ушу 3-чү балам чабып атат. Балаңыз ушинтип улак чабып бир кандайдыр бир натыйжага жетишкенде, результат көрсөтсө, соорунга таштаса, кандай сезимдер болор экен? Мен атама көп айтам, атасы раса бактылуу кишисиз деп. Мисалы бир улак калса, бешөөбүз тең соорунсуз кайтпаган күндөр болот. Эми бирерде Манас соорун алып коюп, кээ бирде баарыбыз соорунга таштаган күндөр болуп калат. Анан ушу 5 баласы соорунга таштабаса, ата кандай кубанат экен дейм да. Мен ошол кичинекей балам бир жерге барып туруп соорунга бирдекеге таштап, бир ийгиликке жеткирсе, менде ушунчалык сүйүнүч болот да. Бир балам чапканына. Өзүңүз таштасаңыз анча сүйүнбөйт. Өзүң кийин уже балдарың чоңгондо өзүң таштасаң сүйүнбөйт экенсиң, өзүң таштагаң келбей, балам таштасын деп болот экенсиң. Балама эң жакшы атал берейин, результат көрсөтсүн деп каласың да? Ооба, ушинтип кылат экенсиң. Бекүн канча минут урганда кандай сезим болот экен? Бир улакта барсак, Байыш эңкейтип атат, Бекүнү, ошо менин балам. Бир эңкейди алып, жарымдан бир тикеленгенден чүрүйдү. Экинчисинде дагы алды эле,
байыш шекасы камчы менен 2 тартты, былжыраган эшек албайсың шап дедиле. Сиздин балаңыз. İçim açıp kettim себеби бирок эми балам не уруп атат деп неме кылбайсың го, просто алиги бара ичиң ачып кетет экен да. Чоң улактарда сиз өзү бир эле Кыргызстанда эмес, кошуна мамлекеттерге да барып чаттыңыз, туурабы? Тажикстанга көп барып чаттык, Өзбекстанга барып чаттык. Бизде бир бай Мерде Бакыт Палван бар, Алпанов таанысаңар керек. Ошол экөөбүз bir baylar аттарын чаптырат эле. Ошол жака барып жүрсөк, чабып жүрөбүз. Анан байш ээрчип алды. Байш ошондой мектепте окуса керек, 11-де окуса керек эле. Кокондо болуп атты эле. Бирөө көтөрсө байш кайрып салып алды баягыдан. Кичинекей бала. Анан кийин байшты камчылап, субалап кетип атат, буям көгүнө таянып. Камчы урса да болбой, жалга салып 2 бүтүн таштап алды. Мәрәгө карап айдады. Мәрәгө карап айдап барып туруп, бир болгон сандык экен сорун. Бир мәрәгө таштап алды. Анан кийин элдин баардыгы муну кучактап, өпкүлөп, Байш болуп кетти. Байш жаш бала деп кичинекей жакшы көрүшөт эле. Байштын биринчи ошол жерде жараганы Өзбекстанда болду. Анан мына Мурзекеде бир улак болуп, амалда чоң сорун килем эле. Килемге анан кийин мен көтөрсөм, эми талап атышат да менен, таталакай болуп кетет го, бир малда ака мага карматың дейт да. Биягы телнашка чейин кичинекей бала аркаман бул жагыман келип калыптыр. Ишенишем менен 2 санды карматсам, ошо кармап турду, биягынан көтөрүп салдым, апарып килемге таштап алдым. Анан өзүмчө көзүмө жаш алып кетип, уже укам чоңоюп, мага жардамга жарап калыптыр деп. Ошо жардам бергенде. Чоң улактарда мисалы жанагы жыргалыка эме бербеди эле улак. Ошондо дагы эң акыркы чоң сорунга. Мен таштап алдым. Ошону айтпайсыңыз? Эми ал күнү ошол мага насип кылган экен. Ошо Мусаканын кашкаты менен ошо жанагы кубок сайган генералдын аты менен алтын кубок менен машина сайган серво машина. Акыры мен таштап алдым ошону. Андан да чоң сорундарга илештиңизби? Эми чоң сорун мындай деп айта албайм, бирок ушу эл сайган сорундун Кудайга шүгүр бардыгынан алдым. Ушу эмне сорун сайылса ошонун ал элек сорунун калган жок. Сайылган сорундан баарынан көп болбосо да калдым. Ушул мурдаракта сиздер эми мурдаракта да чабып калдыңыздар, азыр да чабып. Мурдагылар менен азыркылардын айырмасы барбы? Ал мурдагылар менен азыркылардын айырмасы аябай көп деп ойлойм. Мурда ошо биз жаш кезибизде бир чоң бир жети суу бириге бир улак болсо, чоң сорунга же бир тай, же бир токулат, же бир төө болот эле да, мисалы. Ошону бир палван таштайт эле, мураса кылып эле баары тынч кетчү эле. Азыр ушундай эл байыды, сорунду ham көбөйттү. Ар бир улакчынын келе башына бирден 2ден тай жете турган улактар болуп атат. Ошону ham мураса кылып албай атабыз да. Сорунчу болуп кетти. Баардыгы эле ат салып, кызганышып эле алиги күн кеч кирип атат да, кечке эле ат салып. Мураса кылып бир сен ал десе, Лебой байдын сайган сорунун баарын түгөтүп алса болот да. Ошо мурасага келбей атат да улакчылар азыр. Байш Палван. Сенден баштайлы эми, сенден. Качандан баштап чабып баштадың? Мен кичинекейимден эле башта. 9-классында окуганда 5 болот эле мына учебкада. Шакамдарга аттарын жетелеп барып. Анан кийин алигиндай болот го. Тайым бүтүп калганда такан чабып келип эң кете берчү элем да, кызыгып элечи. Кийин анан бир адам жетпей калып кошуш болгон менен 9-классында болсом керек эле ушун. Достуктун достук болуп түптө өрүшүнө эң негизги салым кошкондордун бирөөсү бул Байш Палван деп айтышат да. Рассвет командада ойнотчу элек Кыяз менен үчөөбүз. Анан Рассвет тараганда жана Мыкын ака менен сүйлөшүп калып, сүйлөшүп менен достукка келгенбиз. Ошондо ойнодук. 10 жылдан ашык ойнодум окшойт. 10 жылдан ашык ойнодум окшойт. Анан Кыяз бир моментте айтты эле да. Анан ошол интернетте аябай көп талкуу болуп атат. Дагы эле болуп атат. Буга чейин да болду. Жанагы
80 килограммдык торпокту бир кол менен эңип салып кеткен. Андай көп эле болгон. Ириси да бир оор торпокту. Алыгы момент болуп калган да, салып кеткен. Ошондо анан аксы да белек. Жалапка да аксы да бир чоң той болгон. Мыкына казыр бир жолу деген аты бар эле. Чоңураак аты эле бир 7 миң эле. Ошондон бир чыгып келип салып кеткен. Ошондо кандай бул эмнени билдирет? Физиканын күчтүүлүгү же анын да бир кандайдыр бир техникасынын ыгыны билгендиктенби? Эми билбейм, любой баланындай чабып аткан баланындай бир момент алигине келет экен да болмадычы. Ошол малдарды бир 10 келип калган да. Келип калган. Келип калганда салып кеткен. Өтө сонун жакшы кетип атасың да. Жанагы прайд менен акыр жолу таштаганыңда азыр көрбөгөн адам калбады болуш керек. Прайд жана бир каты чыкты, жакшы аты. Ошол жөнүндө айтып берсең, бул улактагы аттын ролу. Ат менен бала бирдей эле болуш керек да. Ат зор болуп, мисалы үчүн азыр 1000 күчтүү болуп, алам десең атың зор болсо ала албайсың да. Ат менен бала келишсе оюн жүрөт да. Прайд жана бир ошол күнү көрдүңүз, бүт аттар келди, бүт ар жактан аттар келди. Өзүн көрсөттү жана бир каты чыкты. Анан баягы жаш өткөн сайын чоң аттарга ыктап калат окшойт да? Ооба, өзүм кичинекей ат мингим келбей калды. Анда прайдка акылга окшогон аттар чоң ат мингенден кийин өзүң деле кичинекей ат мингиң келбей калат экен ажыга. Манас кичинекей малында акам экөөбүз иштечү элек, акам менен тегеретчил алдычы эле. Анда бир кара атым бар эле, курсактуу кичинекей ат эле. Улакка барганда торпок оор болсо настроением көтөрүлчү эле да. Неге? Билбейм, оор улак жакшы көрчү элем. Анда күч бар экен сенде. Оор улак жактырат. Анан жеңил улакты эле мындай чой-чой көп болуп кетет эле да, жалыңдан оор улакка көп туруп калышат эле. Жамалы палван аз беле билбейм. Барсам оор улакты көрсөм настроением ачылчу эле да. Мына жалал атка сырыш жерде жалал аттын барпын дөңдө бир улак болгон десеңиз. Анан кыяз экөөбүз барсак керек эле. Барып аттын түшүрүп, аттарын пайпаган чечип, кийинтиргиче бир 1 сааттай топ болгон да. Торпок өтө оор союп койгон экен. Ошондо кирип эле барып эле мониторин салып чыгып кеткен, анан токтотуп анан бөлөк жеңил улак ташташкан да. Ошол малдарда мындай камера болбой калган да. Камера болбой. Бирок камера болбосо да элдин оозунда баары бир байыш, жаныш, байыш деп убагында азыр деле элдин оозундасыңар. Ошо билегиңерден күч кетпесин. Ошол торпок улакты чабып атканыңар, аламан улакты чабып атканыңар канчалык деңгээлде жардам берди 5-5 чапканда? 5-5 алигини өстүрдү, бирокчу мени билбейм. Кандай десең, адам менен сүйлөштү, мындай тактиканы, жеңилин, тез кыймылдаганы көп ошоктон алдым деп ойлойм да өзүмчө. Каяктан? 5-5 деп ойноп жүрүпчү, мына тез кыймылдашты, мисалы. Бардыгы эле айтып атышат. Ниязовдор көз тийбесин, аябай ынтымактуу, бир туугандар жакшы, бири-бирине боорукер депчи. Эң чоң акаңар Жаныш ака. Ondan кийин эле сенсиң да. Жоопкерчилик канчалык сезесиң деген. Акамдын аркасынан жүрүп улакчы болдук да баарыбыз. Анан кийин акамдын иргери бир ак жалат болчу эле. Күчтүү ат эле. Анан өзгөнүн району чоң улак болсо иш бербейт эле да магачы. Анан эки жака барганда Нокатка, Жалалатка чоң улак болуп берет эле. Анан Нокатта улак болгон. Алтын ака берди эле. Алтын. Ошондо бир ак жал менен төбөгө таштаган. Ошондо манас кичинекей бала эле, арык бала эле. Анан акам бансеге жатып калып барбай калып, эки атты жүктөп барганбыз. Манас ошондо окуйт эле да. Анан төс айылып калып, ак жал бийик эле да жетпейт элем. Манасты эңкейтип алды. Ошондо манас көтөрүп карматканды торпоктон. Жарык бала эңкейгенде сөбүктөр чыгып калчу эле да манас. Алып берген ошондо ак жал ошондо прайдтай чыкканда. Жана сиз бир досуңузга белек кылган ак жалбы? Өзбекстанга же Тажикстанга? Ажыка каты чыкканда топтон. Аба наркы дөң колоттон өтүп таштаган. Аркама бассам топ дагы да ошондо турган болгон да. Чачылбай калган. Ошондо каты чыкчу алам. Азыркы ушул деңгээлди сактап калыш үчүн тынбай
машыгып турасың да? Залды жакшы көрөм. Улактан келсем ham эртеси чачасам ham залга барам ачка. Залга барсам мындай өзүм мындай чейрим жазып мындай турдумкан калтырбайм эч. Bir aradan bir 2 жыл, 3-4 жыл мурда ажака bir 2 жыл кыйналып жүрдүм. Улак чаба албай. Неге? Белим ооруп киржам кармап анан bir досум бар, Адлет деп, спортсмен. Анан ушу көп жака дабаландым, эч белим болбоду. Анан Манасга алып берет улак, жалына улак деп жүрүп элем да. Анан кийин ошо залга мындай кыл деп атып, залга киргенден кийин анан белим оорубай калды. Ошондон анан залга каты кирип кеттим. Азыркы ошол өзүңүздүн балдарыңызга же неберелериңизге бир сөз менен насаат эстелик калсын деп насаат айта турган болсоңуз, эмне деп айтат элеңиз? Бир сөз менен. Мен эми ушу өзүмдүн үй бүлөмө айтып коет элем. Мына ушундай болгула мына. Биздей бол. Эң жаманы биздей болгула. Өтө сонун. Болот. Сиз эмне дейт элеңиз, апа? Мен да ошол. Элге журтка жакшылык кыл. Түз жолдо жүр, туура жолдо жүр. Эч кыйшак болбо деп айтмакпыз. Кыйшык жолго түшпө деп. Алла. Анан айтып калышат го, балага караганда небере ширин болот экен деген. Ошол канчалык деңгээлде? Ишенебиз, ширин. Өтө ширин неберелер. Жаныштын балдары дагы өздөрүнө окшогон жаракер да чоң балдары. Ошолордо дагы телефондо сүйлөшкөндө айам болбой калам, жыргап. Келгенде дагы ушу балдарды атасынан дагы балдары ширин, Жаныштын балдары. Улак чабып аткан турбайбы чоң баласы? Азыр улак чабып атат. Немеге барып чабып келди, Кудайга шүгүр. Афганистанга барып. Афганистанга. Бекказы барды. Манас менен кошо бардыбы? Ооба. Жакшы. Башка командада ойнодум. Жаш жаңы курган үй бүлөлөргө кандай насаат айтат деңиздер? Ончо мынча жамандыкты жүрөгүнө албай, бирине бири түшүнүп, биринин жоктугуна, биринин барлыгына туура түшүнүп, бар болсо көп кетпей, жок болсо чөгүп кетпей, ошо жакшы балдарды төрөп, чоңойтуп, тарбиялап, мээнет кылса, кандай жерде болсо дагы түз жолдо жүрсө, жашоо жакшылыкка айланат баары бир. Өтө сонун. Ошо балдарын жакшы тарбиялап, ошо жамандыкка көңүл бөлбөй, туура жолдо жүрсө, эч кандай үй бүлө жамандыкка барбайт, жаман болбойт. Ошону айтам. Ошо анан жакшылыктан, Кудайдан үмүт кылып, шүгүр деп жакшылыктан, Кудайдан үмүт кылып тилесе, Кудайым берет тилегин бардыгына. Ошо келин кечектерге айам айтам, ар жерде отурганда ошо. Кудайдан эмнени тилесиңер, ошону берет Кудай деп. Алла колдойт бардыгын. Биз үчүн кыйын болгон проблеманы ham Кудай үчүн оңой эле да. Ошо жаштардын тарбиясы бул айтканда туура. Анан келин аласың го. Ушуну көп пайкайм да мен көп жүрөм да талада. Бул кайненеден болот экен. Тарбия. Кайнене пышык болуп каттык кармаса, мына балдар жыргап атат. Мактанбайын, келиндер жакшы да. Кайненен. Түнгө мушу 18-ге чыккыча, 19-га чыккыча уям саап, бир белени саап, эчки ham саап көргөн местерде басы бие саап жүрөт. Чында. Билет экен деп үргөтөт. Ошо балдар кимди кааласа ошону алып беребиз биз. Кудайым наркын насып кылган го, бирок ошо уй сай албай, бээ сай албай, иштеген билбеген келиндер келсе дагы ошо жакшы сөз менен, жакшы жол менен башкарып алса жакшылыкка барат баары. Бардык кылып кетет экен. Мына сон беркилерден өтүп кетет. Бир келинибиз Төлөйкөндүк, Байамандын аялы. Ошо уй деле сабаган экен, бээ деле сабаган экен, келген анан Россиядан келишти. Бир көк бээбиз бар эле, ошо тууп мына бедеде байланып турчу эле. Баары эле бээни саап, сүтүн ичип атышты. Төлөйкөндүк келин, шаарлык келин. Бардык эле ошондой. Кичинем жашында алабыз да, ошо үйрөнүп алат, үйрөнүп кетет бардыгын. Үйрөнөт. Тоого чыгып, чөлгө келип бардыгын. Бизде кандай шарт болсо ошонун баарына көнүшөт. Бардыгын үйрөнүп алышат. Апа, эгер байкаган болсоңуз, маектин башынан бери ата сизди мактап атат. Өтө жакшы көрөт экен сизди. Кызыктуу бир окуялар болгонбу? Эсте каларлык. Биз эми ушу үйлөнбөй туруп, армияга барбай туруп үйлөнүп алды, анан жазда үйлөнсөк күздө кетти.
Keyin ana bu ketkenden keyin bir 6 aydan keyin Janışlar öldü. Janışana bir 2 yaş bolgondan anan şu balamdı bakçaga bersem takkır könbeyt ele. Bu yaka uydakilerge zorduktap taştap tamekede iştep жүрдüm uşa. Kıynaldınız. Aşa kıyınçılık uşa. Отпускаga geldi utpayma. Отпускаga geldim. Отпускаga жөнөтүштөн анан кийин каптың сасы şu айылга келсем апамдар жайлоодо экен. Үйдө эч ким жок. Анан мына да Асанчал деген бар эле. Волгасы бар эле ошол убакта. Шунун эле. Газ 21 деген эске кирдик. Анан ол эжебиз болот эле барсам. Токтогулду апарып келем мына машина менен деп баласына приказ берди. Эми муну үйүнө кеткен экен бул. Төрөп. Телефон жок. Жок. Анан Арабистандан майда чүтөгүл болган бидигер эми оны. Анан барсам кайненем төлөгөн экен өкөнү ороп туруп. Чыда эбеге коюп коюптур. Benim şüphelatım cırçıvası da görüp beni tanıştı. Hani balan karşımısın bir varlık. Yükütün çürgüdü. Toğu aldım. Şu dölü götürüptüm de. Canış günde. Tuğra tavsız mı? Tuğra tav. Şerili kızlık toğu. Adamdı nevesi imar kolağı. Siz de sezipsiz de. Sezip. Şerilden dedim. Жақсы айттыңыз, бұл естелік болып қалады да сіздің балдарыңыз неберелеріңізге, чеберелеріңізге бұйырса. Апаңызмен жарышып тұрған кезде ошондо? Омалда ошондой эле аялдар. Менен тең ошо бирөө дагы. Менден кийин дагы үлкөн төрөгөн апам. Машалла. Биз 11 тууганбыз. Машалла. Өтө сонун маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Маегибиздин аягында сиздерден сураныч, элибизге, журтубузга, кыргыз элиме бир өзүңүздөрдүн батаңыздарды берсеңиз. Койна. Ошо биздин ажыга шарт жөнөп калыш, өзү мурун барабыз деген ой бар эле. Ажыга барабыз деген ойубуз бар эле. Ошо Манасым Чубак ажынын улагында умурага таштап алды. Анан кийин ушу сиз себепкер болуп, атасы Манас болуп апарып келдик. Рахмат сизге да. Биринчиден сизге чоң рахмат айтышыбыз керек Алланын ыраазычылыгы үчүн. Каерде жүрсөңүз Алла ыраазы болсун. Сиз менен кошо жүргөн балдарга дагы рахмат, жакшы күндөр берсин Кудайым. Ушу элдин керегине көп канча адамдарды ажыга жөнөтүп атасыз. Алла ыраазы болсун. Биз барганыбыздан да сизге дагы соолук тиет. Алла өзү эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын. Ишиңиз илгери болсун. Ушу балдарыңызга Кудайым uzun ömür, кенен ырыскы берсин. Ошолордун урматын сыйын көрүңүз, жакшы күндөр болсун. Келечеги кең болсун балдарыбыздын. Биринчиден ушу кыргыз элибиз тынч болсун. Айнан ушу мен ушу журт башкарган башчыларыбызга ыраазыбыз, барбыз биз. Бардык жагын оңдоп атышат. Бардыгыңыздарга рахмат, ушу балдарды колдоп жөлдөп жүргөнүңүздөргө рахмат. Элибиз тынч болсун, журтубуз тынч болсун, элге берсин, кенен ырыскыны анан ушу биздин балдарга берсин деп тилейбиз дайым намаздарда. Тынччылык болсун, бөөдө кырсыктан сактасын, каерде жүрсө Алла ыраазы болсун. Жакшы күндөр болсун, заманыбызда тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, анан кийин биз тынчпыз да. Канча адамдар кырылып аякта ачка жатат. Аллага шүгүр кылайлык, шүгүрүндү көрсөткөнүнө. Жакшы күндөр болсун, жакшы күндөр болсун. Ал колум десин, Аллахым өзү колдоп жүрсүн, тилегибизди кабыл кылсын. Биз дайым тилейбиз сиздерге окшогон улуу адамдар, инсандарга, ушу балдарды колдоп жүргөн улуу инсандарга, элибизге, журтубузга тынччылык болсун, жакшы күндөр болсун, заманыбыз тынч болсун. Аллах акбар, тынччылык болсун. Ушунча ат артып келгениңерге рахмат. Алла разы болсун. Силерге дагы рахмат садага болоюндар. Мыйтыйган жакшынакай балдар келсиңер. Силердин да балдарыңар биздин балдардай болсун. Жаман болсо, эң акыркысы болсо. Урматтуу көрөрмандар, мына ушинтип бүгүнгү маегибиз сонуна чыкты. Кудай буйрса, биз ишенебиз, бул маек абдан пайдалуу болот деп. Анан эгер биздин каналга каттал электер болсо, мен байкашымча 70% көрүүчүлөр катталбай көрөт экен. Катталып коюшуңуздарды суранабыз. Ошондой эле эгер жаккан болсо, кызыл жүрөкчөнү басып, лайкты басып коюшуңуздарды сиздерден суранабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.